Туркия Анкара шаарын сел каптады. Кече түштөн кийин башталган ак жаандын арты селге айланып, шаардын көчөлөрүн каптаган. Селдин кесепетинен 2 адам сууга чөгүп каза болсо, 1 адам жүрөгү кармап бул дүйнө менен кош айтышкан. Учурда Анкара шаарды куткаруу кызматы тарабынан шаардын көчөлөрүн тазалоо иштери жүрүп жатат. Бишкекте айдоочу май куюучу жайдын тосмосун сүзүп кетти. Окуя 10-июнь күнү саат 01:30 чамасында Токомбаев менен Сухе Батор көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. 44 жаштагы айдоочу ооруканага жаткырылды. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эстерине каттоого алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Бешкүнгөйдө кырсыктан 1 адам каза болду. Чүй областына караштуу Бешкүнгөй айылында мотоцикл жол тандабасты сүзүп кетти. Кырсыктын кесепетине мотоциклди башкарып бара жаткан айдоочу каза болду. Учурда тийиштүү экспертиза дайындалып, кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Балыкчыда батут одарылып, балдар жабыркады. Балыкчы шаарында кече 9-июнда катуу шамалдан улам балдар секирип ойноп жаткан батут одарылып кетти. Окуядан жабыркаган 3 жашар кыз реанимацияга түшүп, анын 5-теги эжесинин буту сынганы кабарланууда. Окуя Балыкчы шаарынын Соңкөл кичи районунда болгон. Шамалдан улам кран кулап, 1 адам каза болду. АКШнын Даллас шаарында катуу шамалдан улам кран кулады. Катуу шамалдан улам көп кабаттуу имараттын жанында турган кран кулап, көп кабаттуу унаа токтотуучу жайдын үстүнө кулаган. Кырсыктын кесепетинен 1 адам каза болуп, 6 адам ар түрдүү жаракаттарды алып ооруканага кайрылган.